2,5 жаштагы Ахмет Каныбек уулунун өмүрүн сактап калуу үчүн жардам керек. Наристе учурда саркома Юен дарты тагырагы сөөк менен эттин ортосунда пайда болгон рак оорусу менен жабыркап жатат. Бул дартты жеңүү үчүн операцияга муктаж. Азыркы тапта наристе дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, керектүү медициналык жардамды алып жатат. Саркома Юнун деген эме келди, анализичи. Анын эмеси боюнча бизге түшүндүрүшү боюнча бул или иногда тканда болуп калат экен, иногда кости болуп турган рак экен да булчу. А биздики лопатада кости болуп калган да. Булар азыр айтып атышат, 6 жолу химия аласыңар. Анан кийин Турция или Москва или может быть биз өзүбүз Түркиядан врач чакырып беребиз деп атышат. Наристеге операция жасатуу үчүн бир нече жолдору сунушталып жатат. Ал алдыда текшерилүүчү томографиянын жыйынтыгы менен чечилет. Дарттын оор же канааттандырарлык абалына жараша Орусия, Туркия же Кыргызстанда жасалуусу мүмкүн. Кайсы мамлекетте болбосун операция үчүн чоң сумма айтылган. Туркия мамлекетине барып жасатуу үчүн 50-55 миң доллардын тегерегинде каражат керектелет. Пока ошо 6-химиядан кийин МРТнын жыйынтыгын күтүп, ошого жыйынтык айтабыз деди. Бирок баарына даяр болгула деп айтканда, анан эми биз эртеси күнүндө уже операция кыласыңар десе, бизде акча жок болуп калбасын деп азыртан баштадык. Уже 1 айлык убакыт бар да бизде. Бизге азыр биз кече чыгып келдик үйгө химиядан, 6-химиясынан. Азыр 21 күндөн кийин дагы барабыз. Азыр ПРТ дегени бар экен, булардын какой-то томографиясы. Анысы 1200 доллар экен. Ошого биринчи чөткөнбүз. Ондого түшкөндөн кийин булар эмени ачып көрүшөт. Биринчи химия эмени же опухту ачып көрүшөт. Опух канча чоң? Если опух чоңураак боло турган болсо, булар Түркияга жөнөтүшөт. Если опух кичинерээк боло турган болсо, булар Түркиядан врач алып келе турган болот да. Азыр ситуация ошондой болду. Кичинекей наристесинин ден соолугу менен күрөшүп жаткан жаш ата эне учурда Ош облусундагы турак жайында сатыкка коюшкан. Уулунун дартынан улам Бишкек калаасында өткөн 2022 жылдын сентябрь айынан бери батирде ижарада жашап жатышат. Ушул күнгө чейин бир топ каражат сарптап, наристенин алдыда жасалуучу операциясы менен дарылануусуна кетчү каражатты табуу үчүн кайдыгер эмес жарандардан